Айдарбек Усенбекович, 2 жылда буюрса толугу менен газга өтөбүз деп айтылды, туурабы? Газификация болот. Ошондо жаңы конуштарбы же жалпы Кыргызстан боюнча айтылат? 2 жылда эгерде транзит маселеси Казакстан аркылуу чечилсе, ТЭЦти газга өткөзөбүз. Ал эми Газпром менен сүйлөшүп атабыз. Жакынкы ошо 2-3 жылдын ичинде жаңы конуштарды бүтүрөбүз. Биз жакында төрага баш болуп парламенттик делегация менен Өзбекстанга барып келдик да, Ташкентке. Ошондо барганда алардыкы сиз да бизге чейин келип кеттириз да. Базасы бар экен, данные бар экен, потом прибор учета бар экен, өздөрү счетчиктер чыгарат окшойт да. Ошол боюнча биздики кандай? Алар ошол картаны ачканда кадимкидей кайсы жерде газ жетишпейт, кайсы жерде давлениясынан бери карап турушат экен да. Биздеги газдагы контролдук системаны узбектер алган. Bizde Gazprom, Kırgızstan atayın sistemaсын sizlerde varıp görseniz olur. Kaysı yerde, kaysı toçka, kaysı yerde imne davlение, kaysı yerde avariya olsa bölüp koyut. Bu sifravizasiya çağıyla girgen. Anan esengi mamleketlerin arasında model katarı Kırgızstan'da karalı. Анда толугу менен Кыргызстандын ар бир бурчунда газ болсо, буюрса бул система иштейт экен да толугу менен. Ошондо жаңы конуштарды мен 1-Май району жөнүндө айтып атам да, газификацияга, газга кошкондо кредиттерди беребиз деп биз да парламенттен айттык, сиздер да айткансыздар. Кайсы банктан, пайызы кандай болот, кандай тартипте, шарттар кандай болот, берилебиз, кайсы суммасы? Азыр Айыл банк менен РСКда 10-12%дан суммасы канча болот? Баштай баштадык. Бунун үчүн газовый котелдун баасын билиш керек. Анан ошо подключение боло турган компания менен сметасын түзүп алып, 2 кагазды банкка алып барыш керек. Ошондо болжолдуу 30 миң, 50 миң, 100 миң суммасы чектелген. Ар бир үйгө жараша узундугуна, анан объем потребления квадратурасына жараша болот экен да. Котелуна караша болот. 20-30 миңден 80 миң сомго чейин. Ишкерлер кайрылып атышат. Азыр энергетикада ЧС режими киргизилип атат. Кирди. Ошондо деген электричествого подключенияга, анан трансформатор алганга тыюу салынып калып атат. Ала албай калабызбы деген суроо кандай болуп чечилет? Тыюу салынган жок. Чектөө болот, Жок, чектөө дагы болбойт. Бизнес 1 эмес, 2 смен, 3 смен иштейм десе дагы биз электроэнергия менен камсыз кылабыз. Рахмат, мен биздин мэрибизге Эмилбек Мырзакулович, Калсордон мына 20 жылды өттү, жакында барып келдик. Ошол жерден элден абдан орчундуу маселе деп дренаж маселесин көтөрүп атышат, сиз билесиздер. Ошондо суммасы кандай болуп атат, каражат мэрияда барбы, жетишпейби, жетишеби, жетишпесе өкмөттөн сурайлыбы деп ошону сиз менен Акылбек Усенбекович көзүнчө такташып алайын деп ойлонуп аттым элем да. Өзгөчө ошо Калсордон ичинде 107-көчөнүн 7-көчөнүн кесилишинде тим эле чөгүп калышыптыр да. Жан жааган сайын аябай кыйналып атышат. Ошону сурап өкмөткө айтып бериңиздер деп аябай суранышты да. Сиз менен тактап жолугуп сүйлөшөлү. Канча сумма кетет экен, аны каяктан табабыз? Бюджетти караганда сиз менен чогуу карайлы. Рахмат. Анан азыр мына суроолор берип атканда мага да телефонума жазып аткан суранышта 69-мектеп бар экен. Ошо 69-мектептин 1-4 классына чейин имараты подрядчиктер ким билбейм, 6 жылдан бери салынбай жатыптыр да. Балдар, миңдеген балдар эми Бишкекте бүтүп эле жиш, 3 смена эмес 4 сменада өтүп кеттик. Ушуну аягына бүтүрүп берилечи деп мына ата-энелер телефонума кайрылып атат. Ушуну бир көзөмөлдөп койгулачы. Суранып атышат да. Именно азыр ушу отурат экен мэр, премьер отурат, ушуну айтып койгулачы деп суранып атышат да. Хорошо, макул. И Акылбек Усенбекович, 1 жыл мурда бул маселе менен сизге кайрылдым эле, мына 1 жылдан бери чече албай жатабыз да. Панфилов 15-те бир жетим имарат бар да. Соцфондтун 30 жылдан бери иштеп жүргөн адамдар жашашат. Пенсионерлер жашайт да. Ошол байкуштарды имарат кимге таандык билбейт да. Өкмөт меники эмес дейт, мэрия меники эмес дейт да. Эч кимге керек жок болсо анда барып эле бирөө эле жашай бериш керекпи? Документтерин чыгарып бергиле деп эл жалдырап атат да. Бул маселени мен 7-чи жолу парламенттен көтөрүп атам, сизге 2-чи жолу кайрылып атам. 1 жыл мурда айткам. Азыр мерекебиз такташабыз. Кимдики болбосо дагы хажайытта. Ошо эме тап чечип бериңиздерчи ушуну, сураныч. Рахмат.